Сиздер менен биз бүгүн бизнес насаатчылыгы боюнча толук маалымат берип өтөбүз. Жана ошондой эле суроолоруңуздар болсо дагы баардык суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Бизнес насаатчылыгы деп аталганынын себеби биз канчалык фокусубузду көптөгөн ийгиликтүү жашоого, бизнестерге, чоң акчага, өзүбүздүн каалагандай бир белгилүү бир багытка койсок, ошондо биз чоң результаттарга жете алат экенбиз да. Ошондуктан биз бул бизнес насаатчылыгынын 4-чү потогунда мен 2 талдоо чебери менен бизнес боюнча разборлорду бириктирип сиздерге берүүнү чечтим. Мисалы буга чейин талдоо чеберин күтүп аткандар бизде көп болгон, бизнес насаатчылыгын күтүп аткандар көп болгон. Талдоо чебери жөнүндө айтып кетсем, талдоо чебери бул сиздер талдоо чеберинде поле менен кандай иштеш керек. Поле кантип биз үчүн безопасно, коопсуз болуш керек да. Жана кантип биз өзүбүздү мастер катары, мисалы сиз психологсуз да, адамдар менен иштешесиз, бирок билимиңиз жетишсиз жана поле менен иштегенди дагы күчтүү трансформация кылганды билбей жаткан болсоңуз да, дал ушул талдоо чебери менен бизнес насаатчылыгындагы 2 сабактардын жардамы менен сиздер терең разбор жасаганды толук үйрөнөсүздөр. Мен кандай разбор жасасам, ошондой разбор жасаганды сиздерге толук кандуу үйрөтөм. Талдоо чебери боюнча талдоо чебери негизинен кантип разбор жасайбыз, бул методика деги эле кантип түзүлгөн, ал каяктан келген, кандай толук маалымат берилет. И поле боюнча дагы өзүбүздүн сезимдерибизди ойготуу боюнча дагы, мисалы мастер да, разбор жасаган адамды мастер деп коет да. Мастер өзү сезбей туруп, өзү түшүнбөй туруп разбор жасаганга болбойт. Мисалы адамдар клиенттер менен иштешип атканда, клиенттер көбүнчө алардын мээси иштейт дагы биздин мээси менен алаксыта берет, тоскоолдук кыла берет трансформация кылганга да. Мисалы ден соолук боюнча келди разборго да, же өзүңүзгө өзүңүз разбор кылып атасыз, фигуралардын жардамы менен онлайн, оффлайн разборду жасаганды дагы баардыгын үйрөтөм жандуу поледе да. И ошол учурда клиент же өзүңүз деле мээңиз менен айтып жатышыңыз мүмкүн, бирок фигуралардын жардамы менен разбор жасалып аткан учурда мастер сезип туруш керек. Эгерде бирөөгө разбор жасап аткан болсоңуз, анда өзүңүз сезип турушуңуз керек. Вот именно ошол сезимдерди кандай кылып ойготобуз. Анан биз көбүнчө мындай дейбиз да, бирөө акчага разборго келди, биз акчага разбор жасай беришибиз мүмкүн. Бирок издеп келгенде ал адамдын чыныгы, болу, блогу такыр башка жакта болот да. Анын мамилесинде болушу мүмкүн, анын апасы менен болгон мамиледе болушу мүмкүн. Чыныгы, ал адамдын чыныгы каалоосу жолдошунун вниманиясын алгысы келиши мүмкүн, же бир кандайдыр бир болун жок кылыш үчүн эле акча дей берет дагы, анан акчасынан дагы жок, мамилесинен дагы жок, жашоосунан аксай берет. Именно ушундай терең болдорду кантип тапканды үйрөтөм. Мисалы биз бүгүн мен диагностика кылдым, сиздерге диагностика боюнча дагы баардык сабактарды үйрөтөм ал жактан да. Ден соолугу боюнча, ден соолугунда эмне бир нерсе дефицит мындайча ден соолугунда проблема экен да. Анан кайсы ситуацияда башталган, эмне болгон дегенде, мен күйөөм менен болгон мамилем, подружкам менен болгон мамилем деп айткандан кийин, бирок эмнегедир мен ага реакция берген жокмун. Бирок качан гана болун тапканда көрсө элестетиңиздер, 2 жашында башталган оорусу азыркы жашоосунда дагы таасир берип атыптыр да. Вот именно ушул боюнча дагы сурооңуздарды берсеңиздер болот. Мындайча айтканда, сиздер талдоо чебери жана бизнес насаатчылыгын кошуп туруп, ал жактан сиздерге баарын үйрөткөндө, мындайча айтканда, сиздер мастер болуп чыгасыздар.